Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналдын көрөрмандары, баарыңыздарга чоң салам. Кудай буйрса биз Москва жергесине келип калдык. Ушул жерге келип, кудай буйрса акырын такси кызматына орношуп, таксидеги өзүбүздүн ишибизди баштадык туугандар. Ушул таксиде жүргөндө жөн эле жүрө бербестен бул жактагы мекендештер менен бир аз маек куралы ийгиликти багындырган мекендештерибиз бар экен. Ушул жакта өзү мигрант болуп жүрүп дагы кайрымдуулуктарды тынбай жасап жүргөн биздин мекендештерибиз бар экен. Азыр дагы бир жакшы инсанды конокко чакырып койгонбуз туугандар. Азыр келсе, мына ушул инсан менен сиздерге толук маек куруп, эмне боюнча маселе болот, баардыгын сиздерге айтып беребиз. Мен сиздерге бир кысыра тааныштырып коеюн. Жүрөк уясы кайрымдуулук коомунун Москвадагы жетекчиси Алтымыш Мадымаев. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Кандайсың досум? Шүгүр, жакшы, рахмат. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, эсен аман иштерди бүтүрүп келдиңби? Жакшы, шүгүр. Бүтүрүп атабыз акырында. Жакшы, анда бир аз жүргөнчө сүйлөшүп кете берели анда. Ооба. Ошол. Туугандар, эң биринчи эле суроолордон баштайлы, анан дагы Кудай буйрса сиздерден суроолоруңуздар боло турган болсо, ушул YouTube каналга жүктөйбүз. Астына комментарийге жазып койсоңуздар боло берет. Бул жүрөк уясы кайрымдуулук фонду кандай түптөлгөн, кантип жардам бересиңер, ушул боюнча кенен бир түшүндүрүп кетсеңиз? Ассаламу алейкум. Урматтуу Эрежеп Плюс каналынын катталуучулары, жалпы мекендештер. Барыңыздарды биринчи алгач бүгүнкү Арапа, эртеңки Орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кармаган орозоңуздар барыңыздардыкы кабыл болсун. Алардын арасында сеники да кабыл болсун. Рахмат, рахмат. Элге болсун. Бул жүрөк уясы долбоору былтыркы Орозо айынын аяккы эң акыркы 10 күндүктөрүнүн ичинде жаралган десек болот. Бул долбоордун негиздөөчүсү Абдужалил Тагаев деген агабыз ошо Орозо битер берүүнү көздөп, эң бир муктаж адамга берейин деп ошо Бишкектин жанагы свалкасы барбы? Ошол жакка барып, ошол жактагы свалканын жээгинде күн көрүп, күн кечирип жүргөн мекендештерге барып, ошолорго берейин деп барып калып, анан ошо жанагы биздин эң алгачкы жардам берилген 4 балалуу жалгыз бой энени жолуктуруп калып, ошол жактан анан ошол үй бүлөгө Орозо битерин берип, анан ошондо негизги жаралуу идея, максат ошол күндө ошол жерден пайда болгон. Ошол үй бүлөнү көрүп туруп, анан жанагы жүрөк уясы деп атап, коомдук бирикмени. Долбоорду ошондой деп атап. Анан ошондон кийин анан эми бул жакта ушунча мекен өзүбүздүн карындаштарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз ушундай кыйналып жүрсө, биз ушундай курсагыбыз ток, ушундай жакшы жүрсөк, бул кандай болуп калат деп анан ушул жерде түйшөлүү ой пайда болуп алагабызда. Анан ушу Москва шаарына келип, бул жактагы Теле2 уюлдук оператору менен расмий түрдө келишим түзүлгөн. Ал кандай болуп калат расмий түрдө болгондо? Расмий түрдө келишим болгондо ошол Теле2 кадимки эле официальный Теле2 уюлдук оператору менен келишим түзүлүп, мисалы буларда эми уюлдук оператор болгон үчүн сим карта менен да. Мисалы ошо келишимге ылайык сим карталарды биз Теле2 уюлдук операторунан алабыз дагы, анан өзүбүздүн жарандарга беребиз, акысыз бекер пайдаланууга берилет. Биздин жарандар ошо биз тараптан берилген сим картага ай сайын интернетке акча төлөп пайдаланса, ошол ай сайын интернетке салган акчасынын 20% ошол Теле2 компаниясы аркылуу кайрымдуулукка бөлүнүп турат да. Мына сон турбайбы? Мисалы эгерде азыр мен сим карта алам дей турган болсом, Теле2 интернетке колдоном, мисалы мага 600 рубльга сим карта жанагында айына сала турган эмеси бар го, тарифи. Мисалы мен 600 рубльдук сала турган болсом, ошонун канча пайызы? Мисалы 600 болсо ошондо 120 болуп калат. 500дөн 80 рубль да. 500 рубль болсо 80 рубль 20%. Ошондо эмеге кайрымдуулукка кете берет. Мен ай сайын иштете берем. Сиз кадимки эле ай сайын интернетти колдонуп, мисалы азыр деле бир сим картаны пайдаланып атасыз, ай сайын интернетке акча салып, биздикинде эле дал ошондой эле пайдаланасыз. Болгон эле ошол интернетке коротуп аткан каражатыңыздын 20% ай сайын билинбей ошо компания аркылуу кайрымдуулукка бөлүнүп турат да, келишимге ылайык. Мына туугандар, карагыла. Эң бир чоң сооптордун бирөөсү экен. Биз жөн эле өзүбүзгө керектелүүчү буюмду алып, мисалы сим картаны алып, ошол сим картаны иштетип жүрсөк, ай сайын, ар ай жаңылаган сайын, ошондой болуп калат. Ай сайын жана тарифти жаңылаган сайын анын ошол жанагы 20% деп коебузбу, ошол кайрымдуулукка жумшалып турат экен. Эң негизгиси бул жерде жанагы мисалы мага бир айына 40 гигабайт берсе, анын гигабайт азайып кетпейби? Жок. Гигабайтка эч кандай тиешеси жок. Гигабайтка эч кандай тиешеси жок. Болгону ошол
мисалы 40 гигабайттык тариф бизде биринчи ай 400, экинчи ай 350 рубль да. Сиз кадимки эле биринчи айда 400 рубльды саласыз. Сизге 40 гигабайт берет, 200 смс берет. Теле2дан башка бардык операторлорго 1000 минута берет чалуу түз байланышка. Теле2 ичинде без лимит. Сиз болгон ошол 400 рубльды биринчи ай саласыз, 400 рубльдин 20% компания аркылуу сразу кетет. Экинчи айдан баштап 350 рубль саласыз. 350 рубльдыгы ай сайын ошол 20% кетип турат. Машаллах. Өтө сонун турбайбы туугандар. Муна караңыздар. Эгерде азыр эми мурдатан сим карта алып алгандар же эки телефон көтөргөндөр мен сим карта алып алдым эле деген болсоңуздар, азыр деле кеч эмес экен, тууган. Ооба. Жаңыдан Кыргызстандан келгендерге кандай сим карта алып берейин деп туруп эле сразу ушул мынабу эмне дедим, Теле2ны предлагать этип туруп, 60 номерин Кудай бурса экранга жазып коебуз. Байланыш кыла туугандар, сим картаны алып берет, ошонун гигабайтыңар азайбайт экен, интернетиңер начарлабайт экен. Кандай тарифти көрсөтүлгөн болсо ошондой эле болгону, жанагы силер төлөп аткан суммадан 20% ошол кайрымдуулукка ар ай сайын кетип турат экен. Эми сиз ал сим картаны 1 жыл иштеттиңиз, канча сооп? Эгерде 3-4 жыл жүрүп калып, 3-4 жыл иштетсеңиз канча деген соопторго ээ болот экенсиздер. Ошондуктан туугандар, ушул сим картага 60га байланышып, жөн эле сим картаны интернетти колдонгондо дагы туура колдонуш керек деп айтылып калат го. Ошондуктан баарыңыздарды чакырабыз. Ушул Теле2ны 60 аркылуу алып, номерин жазабыз туугандар. Ошол номер аркылуу байланышып алыңыздар. Бардык официальный болобу, жана компанияга тиркелип паспорту менен. Бардыгы өздөрүнүн ошо ар бир колдонуучунун өзүнө катталат расмий түрдө. Мисалы биздин сим карта, мисалы азыр көчөдөн алган сим карталар менен эгер заблокировка болуп калса же жоготуп алса, ошол өзү офистерге кайрылса алар карабайт да. Биздикин колдонуп жүрүп жоготуп алса же заблокировка болуп калса, ошол катталган паспорту менен өздөрү каалаган Теле2 салондоруна кирсе, карап тейлеп беришет. Мына жакшы экен. Коркпой эле жанагындай счётторду ача берсе болот, банктан айлык ала турган счёттор бар да, бизнес счёттор болушу мүмкүн, Мисалы бизге сим картаны алар бергенде Теле2нын өзүнүн служба безопасности бар. Алар бизди көзөмөлдөп турат да, сим карталар кандай адамдарга катталып атат, эмне болуп атат, кээде мисалы эмне боюнча эме болуп атат, бардыгы эмне болуп атат деп. Ошондой. Анан жана сиз айтып өткөндөй, ошол эгерде ошол интернетке салган акчанын 20% кайрымдуулукка кетип турсун, ошондой жол менен, ошондой соопчулук иретинде колдоном десеңиздер, ошол тек гана биздин долбоор аркылуу алышыңыздар керек. Көчөдөн алган Теле2 сим картасы же салондордогу алган Теле2 сим картасы алар кетпейт. Эң сонун маалымат туугандар, мына жана туура айтып койдуңуз, ушул жерден баса белгилеп. Эгерде сиздер ушул кайрымдуулукка иштетем десеңиздер, жөн гана мына 60 ушул жүрөк уясы кайрымдуулук долбооруна байланышка чыгыңыздар, номерин жазып коебуз туугандар. Эгерде сиздер жана жашаган жерде, жакын жерде ошо Теле2 болсо, ошол жактан алып алам десеңиздер, ал анын багыты андай болбой калышы мүмкүн. Аныкы кадимкидей эле биз баарыбыз колдонуп жүргөн тарифтен эле болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан болуп калышы мүмкүн эмес, толук эле ошондой болот, Ооба, толук. Эгерде сиздер 60га байланышып туруп ала турган болсоңуздар, буларда жана келишим боюнча булардын аты аркылуу оформление болуп калат дагы. Ошондо сиздердин жанагы алган сим картаңыздар ар ай сайын сиздерге Кудай бурса соопко иштеп турат экен. Анан бул жерде дагы бир баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, сим карталар 100% бекер берилет, эч кандай акчага сатылбайт. Метролорго чейин жеткирип берүү дагы бар. Эми кээде биздики кыргызчылык кылып подъездме чейин дей берет, анда деле макул эми колдонуп эле калса деп анда да подъездме чейин алып барып берип коебуз. Эми Жакшы. Мүмкүнчүлүк болгон учурларда. Негизинен жалпысынан метролорго чейин, метродон доставкасы да бар, жеткирип бересиңер. Мына туугандар. Үйдө отуруп эле мына бир үй бүлөдө, бир квартирада, мисалы азыр биякта эми бүт баары эле тааный бербейт, кээ бирлер эле баягы айылдаштар, достор эле жашап алса, көпчүлүгү эле жат адамдар жашайбыз, Кыргызстандын 7 дубанынан келген өзүбүздүн мекендештер ар кайсы жактан келип ушул жерлерде бир квартирада жашап атабыз. Ошол жерде квартирадагыларга деле туугандар көрсөтүп, видеону көрсөтүп, же предлагать этип көргүлө мүмкүн алар да калат. Эгерде бир квартирада 10 адам ала турган болсо, же болбосо азыр эми 4 адам, 5 адам болуп калдык. 5 адам алса, бардыгын даже ошо квартирасына чейин жеткизип бересиңер, Эгерде бир 5тен жогору. 5тен жогору алса, мына квартираңарга чейин жеткизип, ошол жерден силердин атыңарга оформлять этип, сим картаны иштетип, ар ай сайын сиздерге сооп түшө турган кылып туруп, Кудай бурса өздөрү подключение кылып келип берет экен. Анан эми 60 көпчүлүк биздин мекендештерде мындай суроо болуп калышы мүмкүн да, эгерде биз ошону алып иштетсек, ар ай сайын ошо жанагы айтып аткан пайыздары кетип турса,
Анан биз ал берген акчалардын эми акча деп эмес, эми кандай деп эсептеп койсок, пайыз деп койсок болот да, просто. Ошол кетип аткан пайыз. Кетип аткан мегабайттын же болбосо ошол пайыздын отчетторун каяктан көрөбүз десе деген суроо пайда болуп калат да. Ошону кайсы соц тармактарда барсыңар, ошолорду айта кетсең. Негизи бул биздин долбоордун иштеп атканына дээрлик 2 жыл болуп калды да. Анан азыр бизде ошол бир 4000 чукул абонент бар. Россия ичи боюнча биздин сим картаны колдонуп аткандар. 4000 киши бар уже? 4000 жакын. 4000дин тегерегинде. Эми 4000 деле чоң. Анан азыр биз жанагындай эми жакшы өркүндөп, эми өнүгүп аткан долбоор да бул. Ошон үчүн эгер Кудай буйрукса ушул мекендештерибиздин колдоосу менен, жакшы кабыл алуусу менен долбоор ушундай алдыга жылып турган болсо, биз атайын айтчылыктар менен жана программа иштеп чыгабыз деп ниет кылып атабыз. Жана ар бир адам, мисалы, сайт ачыпчы. Сайтка кирсе, ар бир адам кирип, ушул жерден канча сим карта регистрация болгон, канча сим картадан канча пайыз ушул күнгө чейин түшкөн, кайсыл жака жумшалган, ошо бүт бардыгын мындай ачык отчет түрүндө коюп беребиз депчи. Анан буга чейин кандай муктаждарга жардам берилген деген суроо боло турган болсо, YouTube'да биздин официалдуу каналыбыз бар, Жүрөк уясы деп жазып карасаңыздар, ошол жакта биздин буга чейин ошо жогоруда айтып өткөн 4 балалуу жалгыз бой энеге берилген 2 бөлмөлүү батир видеолору бар. Ошол эле үй бүлөгө туруктуу жумуш ачылып берилген. Анан жакшы жаңылык катары айтып өтөлү, бир жакын буйруса ушу саналуу 15 күндүн ичинде дагы бир мүмкүнчүлүгү чектелген бир тууганыбызга дагы бир бөлмөлүү батир берилет буйруса. Машаллах. Мына туугандар, көрдүңүздөр. Биз ушул YouTube'га жүктөөрдөн алдын биз ушул жанагы 60-тын байланыш номерин, андан сырткары ошол Жүрөк уясы долбоорундагы YouTube каналын, официальный YouTube каналын белгилеп коебуз. Туугандар ошол жака кирип, өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүп, ишеним кабыл алып, Кудай буйрса байланышка чыксаңыздар, Москванын кайсы жеринде болбосун метрого чейин Кудай буйрса бесплатный доставканы кылып берет экен сим картаны. Берем. Убактыңды бөлүп, ушундай биздин бир YouTube каналга атайын бир маалымат тарталы деп 60-ка айттым эле, 60 дагы жок дебестен келип, убактыңды бөлүп бергениңе рахмат. Кудай буйрса ушул Алланын ыраазычылыгы үчүн кылып аткан ишиңерде Аллах Таалам өзү жар болсун, жолдорду ачык кылсын, өзү колдосун. Баарыңыздарга сунуштайбыз туугандар. Биз менен бирге ушул долбоорду колдоп берсеңиздер, Кудай буйрса жакшы результаттарды көрсөтөт. Мына жакынкы 1 айдын аралыгында же болбосо 1 айга чейин деле дагы бир үй бүлөгө үй алып беребиз деп атат. Үй алып берүү не деген чоң бакыт туугандар. Азыр ушу Москвада негизи эле ушу мигрант болуп жүргөн мекендештердин 99% ошол үй алат элем, үй салат элем деп келип ушул жерде эмгектенип жүрөт. Ошондуктан туугандар, мындай иштен эч бир артка кайтпастан алдыга басып колдоп бири-бирибизди. 60-ты дагы колдойлу, Кудай буйрса 60 дагы эртең сиздердин назарыңыздарга чыгып, мына туугандар силердин жардамыңар менен мынандай деген үй бүлөгө мынандай үйлөрдү алып бердик деп Кудай буйрса жакшы маанайда жолукканга Алла насип кылсын. Буйруса.